Месе Ноокат районунан Ажыкулов Турсуналы, даярдансын Чүй районунан Акылбеков Сыйналы апа дейт. Саламатсыздар, урматтуу делегаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чындык бар экенине мына бүгүн мен ынандым. Урматтуу делегаттар. Мен 2 күндөн бери сүйлөйм деп, жүрөгүм жарылып кетишке аз калды эле. Сүйлөй аламбы, сүйлөй албаймбы деп. Дагы эле баягы дежурныйлар сүйлөйт окшойт деген ойго дагы келдим. Урматтуу ушул жерде отурган делегаттар жана ушул жерде отурган министрлер, сиздерге айта турган сындар көп. Мен бир ооз айтып кетейин. Садыр Нуркожоевичка бутуна бут боло турган, колуна кол боло турган сиздер. Сиздер отуруп алып ушул жерде бири-бириңиздер менен күлүп отурасыздар, мыскылдап. А Садыр Нуркожоевич жазып атат туугандар. А силер эмне кылып атасыңар? Бириң дагы ойлонгон жоксуң элди. Мына туугандар, силерди мен көрүп отуруп өтө капа болдум. Мынау делегаттар элден эмне себептен суурулуп чыгып келди. Силерге окшогондорду сындайлы деп келдик. Мына мен айта турган нерсе, биринчи мен урматтуу төрага сизден бир аз-маз убакыт бересиз. Мен себеби айта турган, сындай турган сөздөрүм көп. Эгерде мен ушул сөздү жеткизбесем, мени 25 000 калк мени сууруп чыгарышып, жеткизчи, Садыр Нуркожоевич менен жолугушуп келчи деп жөнөтүштү эле. Мен ушул сөздөрдү айткым келет. Вактыңыз кетип атат, айта бериңиз. Макул. Мен биринчи мына ваткоздон баштайын туугандар. Мына бардыгы суу деп келатабыз. Мына ваткоздун министри турайланып кетейин, садагалайын. Элге бардыңбы? Өкмөткө бардыңбы? Районго бардыңбы? Эмне жумуш аткардың? Таяр акчаны аласыңар, таяр эмгек акыңарды аласыңар, бир дагы элди ойлобойсуңар, чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар. Жалганбы? Мына туугандар, уят, раз ушул жерден эмгек акыңды алып, айлыгыңды алып аткандан кийин элди аралап койбойсуңбу тууган? 30 жылдан бери ушул көйгөйлөр айтылбай келди. Бириң басып барып, бир жерден бир турба көмүп, 30 жылдан бери бузулуп жаткан лотокторду көрбөдүңөр. Жалганбы? Мына туугандар, бир нерсени айта кетейин. Мен эми Ноокат району боюнча айтып кетсим келип атат туугандар. Насирдин Исанов атындагы суу чыгарыш керек болуп атат. Кайрагы жер. Ошол жерден ошол элдер өздөрү ордендерин, аялдар маткерейин ордендерин берип, менин элиме шул жерге суу чыгып калсын деп 3 миллион өздүк салымын салышып атат. Мамлекеттен, өкмөттөн 5 миллион пул бөлдүрүп атат. 25 миллион сомдук нерсени мына башташып алды. Мамлекеттен күтүп атат. Ваткоз бир ооз барып койдуңбу? Жок, барган жоксуң, уят сага тууганым. Айыл чарба министрин айтайын, айланып кетейиндер, бир аз бергилечи. Мындай шанс келбейт. Садаган кетейиндер, мен айткым келет. Бардыгын көйгөйүм ушул жерде. Мына бардыгын айтып берем. Айыл чарба, Берели бир мүнөт. Беребиз дешип атат. Болуптур менен. Айыл чарба министрине айткым келет. Айыл чарба министри, мына өзүңүз билесиз, Ош тарапта, Ысык көлдө алма деген нерсе көп. Мына алма жөнүндө бир оз ойлондуңузбу? Жок, ойлонгон жоксуз. Ады дыйкандар өзүнүн чөнтөгүнөн иштеп, жүгөрүлөрдү, арпаларды, будайларды өздөрү эгип атат. Мына коммерческий банктардан аркылуу берип атасыңар. Банктар элди кандай кыйнап атат. Бардык отурган мына ушул жерде делегаттардын карызы бар. Бириң да ойлогон жоксуңар, чиновниктер. Көзүңөрдү ачкыла, айтышка туура келди. Курултайдан пайдалангым келди. Эми культура министрин айтайын. Ушуну айтпай эле кой дедиле, мен айтпай эле коеюн. Садыр Нуркожоевичти сыйлайм. Жол министрин айтайын, жол министри. Мына мен жөнөкөй эле нерсени айтайын. Мына Ош менен Бишкекте өткөзүп аткан жерде өзүңөр билесиңер канчалаган акчаларды төлөйбүз, канчалаган акчаны. Бир күндө канча акча түшө турганын билесиңерби туугандарым? Bir insan oylandыңбы, чөнтөгүндө ойлондуңбу тууган? Эмне себептен биз ушул жолдорду оңдоп коёр бекен деп Ош менен Бишкектин аралыгындагы жолдорду ямыштуу нерселерди жасабадыңар го? Жол министри, не деген нерсе? Чөнтөгүңөрдү гана ойлоп атасыңар го?
Ошо кайсы жерде кантип акча алышты ойлонуп атасыңар, кайсы жолду оңдойн дегендериңер жок. Жалганбы бул дагы? Жол министри, мынеке 30 жыл, азыр. 30 жыл мурун бузулган Ош менен, астагфирулла, Нокат менен Араванды бириктирип турган жол бар эле. Билесиңер Качагай деген. Bir insan basıp bardыңарбы? Жолду карап койдуңарбы? Bir ДТП болуп, автобус авария болгон. Ошол боюнча регламент боюнча ошол жол Аксакал. Ошол жол бузулуп, ошол боюнча токтоп калды. Эч кимге карабай койдуңар го. Эмне себептен барбадыңар? Эмне себептен ошол жолду карап койбодуңар, жол министри? Бул дагы туура эмес. Эми айта турган военный жакты дагы караштырайлы туугандар. Эми рахмат башка. Азыр токтоп тургула, мен бүгүн бир келди шанс маңачы. Мындай нерсе 30 жылдан бери оппозиция деп районда барат, районда бербейт. Мынага туруп туруңчу да, бул жерден да таркап туруңчу турага. Айтып коеюн ушул нерселерди. Военный тараптан айтайын. Айланайын военныйлерден. Садаган кетейин. Биздин балдар, чырактай балдар барып алып, дедовщина, гадовщина болуп калтак жеп өлүп атпайбы? Эмне үчүн ошол жерде аткарылып аткан прапорщик, командир рота, командир взводдор карап айтат. Бул дагы силердин шалакылыңар. Жалганбы? Иштебей айтасыңар. Айтпасам бардык нерсе жетпейт экен. Биз бүгүн курултайдын делегаттары ушулга окшогон маселелерди коюп бардыгына бетине айтышыбыз керек экен. Себеби депутаттардан ушул жерден кадровый маселени менин адамым кой деп Садыр Нуркожоевди кыйнайт экен. Мына көрүп атасыңар ютубтардан. Открыто айтып атат. Отуруп алып депутаттар өзүңөрдүн кадровый маселелерди коесуңар дагы кадрыңар бир жерге татыктуу адамы жок. Кайсы жерде татыктуу иштеген кадр маселесин айтып бергиле. Туурабы же жалганбы? Мен военныйлерди айтат элем. Стройбат деген нерсе болгон эле. Стройбат деген нерсе. Стройбатты курсак, мына Баткен областындагыларды кандай болуп атат? Курулуштары бүтпөдү деп атпайбы? Мынеке, ушул стройбат болсо, Баткендин элиндеги үй өрттөнүп кеткен, жарылып кеткен үйлөрү салынмак беле? Же салынмак эмес беле? Эмне үчүн военныйлер ушуга окшогон нерселерди изилдеп, сунуш бербейсиңер Садыр Нуркожоевичке? Мына сенин да шалакылың военный. Аксакал, кагаз түрүндө жазылган. Рахмат. Айтайын десем көп садаган кетейиндер. 1 саат берсе дагы чарчабай турган сөздөрүм бар эле. Рахмат. Бирок мен эми айтып коеюн. Акыркы сөзүмдү токтоп туруң эми. Нокат районунда биз 270 гектар жер ажыраттык. Өзүбүз дыйкан чарбалар кол коюп, через нотариус кол коюп мамлекетке бердик. Мына бизге Данил Белекович деген барды. Рахмат ошол сиз жөнөткөн кадрга. Ошол айтты, спутниковый базар курайлы деди. Ошондо биз эгер этаж микрорайон курган болсок, биздин районда 22 000 балдар бар экен үйсүз. Ошол балдар посылка менен үй менен камсызданат эле. Ушуга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан мени айтты эле, Садыр Нуркожоевич менен бир көрүшүп келчи. Сен Нокатта көрүшө албай калдың эле дешти эле. Ошол үчүн мен бир көрүшүп сунушумду берип коеюн тоңадар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бияка деле бере бергиле де маған сөз чалап барыш керек. Эми урматтуу туугандар, мен чындыкты айтып аткан үчүн, анан залда колдогон үчүн 2 кишинин убактысын бердим. Мындай болбойт да туугандар. Туурабы? Биякта да сүйлөйм деп отурушат да. Сактагыла ушуну.